2012-жылы Дил азык басма үйүндө балдар бөлүмү ачылып, кийин 2013-жылдан Баластан деген аталышта балдарга арналган китепчелер чыгарыла баштайт. Ал эми 2014-жылдын күз айларынан бери Адилет министрлигинин каттоосунан өтүп, балдар бакчасына жана мектеп окуучуларына арналган Баластан балдар журналы жарык көрдү. Журналдын максаты кыргыз тилин өнүктүрүү, балдар адабиятына салым кошуу, ата энелер менен бирдикте иштешип балдарды чогуу тарбиялоо, адеп акылактуу, билимдүү, муунду өстүрүү болуп саналат. Журналдын 1, 2, 3 саны жарык көрдү, 4 саны азыркы учурда даярдалууда. Журнал 12 жашка чейинки балдарга арналып, алардын интеллектуалдык жактан ой жүгүртүүсүн өстүрүүгө жана руханий жактан тарбиялоого жардам берген маалыматтар менен камтылат. Биз окуу жылына карата иштейбиз. Мисалы, негизи журнал деген январь анан декабрга, биз баягы сентябрь анан июнь айы деп 10 ай. Бул блокнот биз атайын чыгардык. 3-санында, бул журналдын 3-саны, атайын ушу 3-сан менен кошуп балдарга белекке тартууладык. Анан Кудай буйрса 5-сан чыкканда, 5-санда атайын кошумча китепче беребиз, жайкы каникулда окуш үчүн деп. Баластан журналы 2 айда бир жолу 4000 нуска менен жарык көрөт. Ичинде балдарга арналган ар кандай рубрикалар бар. Аймактардан да каттар келип журналга чыгарылат. Келечекте өлкөнүн бардык областтарына таратууну максат кылышат. Элчора Болотбек, Айдан Астамова, Алмаз Турузбаев, Замана студиясы.